Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Украинанын тагдыры Сауд Аравияда чечилеби. Стоять. Сүйүшкөндөр күнүндө Бишкекте топ жигиттер мушташты. Милиционерлердин көзүнчө мушташа кетишти. Ана окуучунун апасы мугалимди сабаган. Орусияда жансыз денелерди жүктөп бара жаткан унаа оодарылып, сөөктөрү чачылды. Россияда 13 унаа жол кырсыгына кабылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Стоять. Сүйүшкөндөр күнүндө Бишкекте топ жигиттер мушташты. 14 февраль сүйүшкөндөр күнүндө Бишкекте топ жигиттер мушташып, коопсуздук кызматкерлери арачага түштү. Мындай видеону милициянын кайгылуу кызматы жарыялады. Анда жигиттер укук коргоо кызматкерлерин көзгө илбей мушташкан, алардын мушташын кайгылуу кызматкерлери арачалаган. Милициянын кайгылуу кызматы мушташкан жарандар спирт ичимдигин ичип алганын билдирди. Жашпакай, ызы чыгылбай, тынч эс алда да. Ызы чыгылып Бишкектин баарын көтөрбөй. Так, смотрите, сейчас время почти 3-5 утра. Возле кинобара, как всегда, происходят драки, потасовки. И, естественно, из-за этого нам приходится приезжать сотрудникам управления патрульной службы милиции, сотрудникам патрульно-постовой службы. Я, наверное, дальше как-нибудь это расскажу, наверное, но надо принять очень жесткие меры и, наверное, надо привязать еще больше наших сотрудников, чтобы здесь был порядок возле кинобара. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арабага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, карат зимеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Өзбекстанда окуучунун апасы мугалимди сабаган. Бул тууралуу Өзбек маалымат каражаттары жазып чыкты. Маалыматка ылайык, мугалим окуучуга бир нече жолу анын жүрүм турумуна эскертүү берген. Өз кезегине ал апасын айткан. Көп өтпөй апасы класска сабак учуруна кирип келип, мугалимди башка чапкан. Мектеп жетекчилиги укук коргоо органдарын чакырган. Алар энени кармап, милицияга алып кеткен. Иликтөө иштеринин жүрүшүндө ал психикалык жактан ооруй турганы аныкталып, ал атайын дарыланууга жөнөтүлгөн. Орусияда жансыз денелерди жүктөп бара жаткан унаа оодарылып, сөөктөрү чачылды. Орусиянын Владимир облусунун Вязниковский районундагы М7 унаа жолунда адамдардын жансыз денелерин ташып бара жаткан жүк ташуучу унаа кырсыкка кабылып, оодарылып кетти. Бул тууралуу Орусиянын жергиликтүү телеграм каналдары жазышты. Унаа Нижний Новгород шаарындагы крематорийге бара жаткан жол кырсыгынан унаа оодарылып, айрым табыттар ачылып кеткен. Кырсыктан табыттагы айрым жансыз денелер жабыркаган. Жол кырсыгы жүк ташуучу унаанын аралыкты сактабаганынан болгон. Кийинчерээк кырсык болгон жерге башка унаа келип, чачылган жансыз денелерди алып кеткен. Россияда 13 унаа жол кырсыгына кабылды. Россиянын Владивосток шаарында таң эрте 13 унаа жол кырсыгына кабылды. Маалыматка караганда, Владивостоктун трассасында катталган жол кырсыгында 13 унаа жабыркады. Кырсыктар жолдун бир нече тилкелеринде болгону айтылууда. Алдын ала маалымат боюнча бир адам ооруканага жаткырылган. Жол унаа кыймыл үчүн жабылган эмес. Украинанын тагдыры Сауд Аравияда чечилеби. РФ менен АКШнын Украина боюнча сүйлөшүүсү Сауд Аравиянын Борбор каласы Эр-Рияд шаарында 18 февралда өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу Коммерсант маалымат каражаты өз булактарына таянып билдирди. Сүйлөшүүгө АКШ тараптан мамлекеттик катчы Марко Рубио, президенттин улуттук коопсуздук боюнча кеңешчиси Майк Уолтс жана атайын өкүл Стив Вудков катышат дейт Associated Press маалымат каражатынын булагы. Уитков Сауд Аравияга Уолтс менен бараарын тастыктады. Ошондой эле жакынкы күндөрү Украинанын президенти Владимир Зеленский да Сауд Аравияга барат, бирок ал Украина сүйлөшүүгө катышпай турганын билдирди. Bloomberg маалымат каражаты буга чейин сүйлөшүүгө Россия тараптан президенттин жардамчысы Юрий Ушаков, тышкы чалгын кызматынын директору Сергей Нарышкин жана Россиянын түз инвестициялар фондунун башчысы
Кирилл Дмитриев катышаарын жазган.